19 апрелде өкмөт үйүнүн алдында митингге чогулгандар адегенде бир убакта сигнал басып, Садыр Жапаровдун чыгышын талап кылышты. Алар Кыргызстанга Абхазиядан алынып келинген автоунааларды мыйзамдаштырып берүүнү өтүнүп жатышат. Biz 200 kişimiz. Biz kaçaktan beri çalıştık. Bizge çoğulsun da şöyle hayvanları çoğulmasın. Ал эми бийлик мыйзамга такап, Абхазиянын номери тагылган унааларды кармап, айып короого токтотууда. Бажы кызматы буга Евразия экономикалык биримдигинин эрежелерин негиз кылат. Тактап айтканда, Абхазиядан алынып келинген машинаны башка бирөөгө берүүгө же сатууга болбойт экен. Анткени автоунаа Евразия экономикалык биримдигинин курамындагы өлкөгө киргизилип жатканда убактылуу бажы декларациясы толтурулат. Бул документти 1 жылга гана алса болот. 1 жылдан кийин автоунааны ЭАЭПтин аймагынан чыгарып кетүү зарыл. Эң кызыгы, аны бир гана машинанын юридикалык ээси, тагыраагы Абхазия жараны өлкөдөн чыгарып кете алат экен. Унааны Кыргызстанда айдап жүргөн жаран автонун ээси катары эсептелбейт. Абхазия 1994-жылы өзүн эгемен өлкө деп жарыялаган. Аймакты Орусия, Венесуэла, Сирия, Никарагуа жана Науру сыяктуу өлкөлөр мамлекет катары тааныйт. Ал эми дүйнөнүн башка өлкөлөрү, анын ичинде Кыргызстан, Абхазияны Грузиянын бир бөлүгү катары кабыл алат. Ошондуктан Кыргызстан Абхаз номерлүү унааларды каттап же сатыла турган болсо кайра каттай албайт. Абхазиянын автоунааларын эмнеге кыргызстандыктар сатып алып жатышат? Буга эң негизги себеп баасынын төмөндүгү. Аны менен катар унаанын сапатынын жогорулугу жана комфорттуулугунда. Мисалы Кыргызстанда эң эле популярдуу деп аталган 2010-жылкы Toyota Camry үлгүсүндөгү автоунаасы абалына жараша 10.500-дөн 12.700 акш долларына сатылып алынса, Абхазияда анын жарым баасынан да төмөн 300.000 рубль Америка долларына которгондо 4.000 долларга сатып алса болору Абхаз авто сайтында турат. Кыргызстанда эл ташууга ыңгайлуу деп сатып алып жатышкан 2005-жылкы Toyota Alphard унаасы 11.500 доллар турса, Абхаз авто сайтында 6.100 акш доллары турат. Абхазиянын машинасын айдап жүргөндөр март айында да митингке чыгышкан. Ошондо аларга жолуккан вице-премьер-министр Улукбек Кармышаков унаа ээлеринин талабы Евразия экономикалык биримдигинин деңгээлинде чечилерин билдирген. Ал 2 күн ичинде биримдиктеги кесиптештери менен маселени талкуулап, ошондон кийин чечишерин март айында убада кылган эле. Узаконить этпесин, кирген уже Кыргызстандын ичине кирип кеткен машиналерди. Сегодня в первую очередь мы будем дать соответствующие указания силовым и таможенным структурам. Послезавтра я буду связаться с вице-премьерами стран ЕАЭС. После этого будем решать. Бирок проблема дагы деле чечилбей турат. Азырынча Кыргызстанга ал жактан канча автоунаа кирип кеткени белгисиз. Белгилүүсү марттагы митингде да, бул жолкусунда да 100гө чамалуу киши нааразычылык акциясына чыккан. Ал эми Кыргыз өкмөтү Абхазиялык автоунааларды сатып албоого чакырууда.